Бүгүн Жайыл ата коомунун мүчөсү жана Жайыл районундагы Эриктүү айылдагы китепкананын жетекчиси Актанова Нуржамал эже келип отурат. Нуржамал эжеге бүгүн мынакей көкүрөгүнө төш белги Кыргыз Туу газетасынын Кыргыздын кыран кызы деген төш белгимен сыйланып отурат. Эже сиз сыйлоо төш белгиңиз кут болсун, ден соолукта болуңуз. Ömür boyu kitapxanada иштеп, бул эмгегиңиздин үзүрү. Ушул кут болуп, ден соолукта болуп, мындан дагы көбүрөөк мамлекеттик сыйлыктарды ала беришиңизди каалайм. Мен Жайыл ата коомунун аялдар канатынын жетекчилигинен төрайым болгондуктан эжени сунуштагам, эже татыктуу. Азыркы сөздү болсо мен Жайыл ата коомунун аксакалдар канатынын мүчөсү 7 апрель баатырлардын баатыры. Азыр болсо да Панчур району боюнча аксакалдар кеңеши түзүлүп атат. Ушул кеңештин дагы төрагасы Шербатаев Сатыбай байкеге берип коеюн. Эми Нуржамал, мынау алган сыйлыгыңыз куттуу болсун. Ден соолугуңуз чың болсун, өмүрүңүз узун болсун, бала чакаңыз аман болсун. Ушинтип эле жаштар тарбиялап, калкыбызга кызмат кылып, элибизге эмгек кылып жүрө бериңиз. Ушу жалпы коомдун атынан, өзүмдүн атынан, баатырлардын атынан сиздин сыйлыгыңызды куттуктайм. Телегейиңиз тегиз болсун, тилегиңиз эгиз болсун, малыңыз семиз болсун, жегениңиз курма жемиш болсун, алдыңызда ар дайым жеңиш болсун, баг дөөлөт конуп башыңызга, пээриңиз кең жайкалып жаткан деңиз болсун. Эки сөздү болсо Нуржамал эже дайыма келип жүрөт, мындай такырына сүйлөгөндө уга элекпиз да. Анан эженин бүгүнкү ушул жакшы Самайда турган убагында эжеден сөз угуп коелук эжеси. Мынакей Жайыл ата коомунун мүчөлөрү азыркы кырдаалга карата келе албаса дагы бизде YouTube каналыбыз бар, коомдук баардык мүчөлөргө салабыз, баардыгы көрөт. Сүйлөй бериңиз эже. Дейин, сиздерге чоң рахмат. Жайыл ата коомуна абдан ыраазымын. Чын жүрөктөн чоң рахмат. Ден соолукта болуңуздар, ишиңиздерди ар дайым ийгилик коштоп турсун. Жайыл ата коомунун иши дагы кулачын жайып, мындан ары да иши ийгиликтүү боло берсин. Чоң рахмат. Эмки сөздү болсо Нуржамал эженин бир тууган сиңдисине берип коелук. Биринчи жолу коомго келип отурат. Сизге дагы сөз берип коелук. Каалоо тилейсимди. Алган төш белгиси менен куттуктайм. Жайыл ата коомуна да чоң рахмат. Ушундай иштеген эмелерди колдогон үчүн Кыргыз Туусу газетасына да рахмат. Баарыңарга ден соолук, ишиңизде да ийгилик болсун. Кыргызстанда ушундай көп апалар, эжелер Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошсун. Силерге да чоң рахмат. Көп жашагыла, дагы эле көп сыйлыктарга жете бергилесиздер, дагы өнүгүлө, өскүлө дегендей. Ушундай жакшы эн аталар көп болсун Кыргызстанда. Кыргызстаныбыз өнүгө өссүн. Рахмат. Эми мен бүгүн 2020 октябрь болуп атат. Мына азыркы Кыргызстандагы кырдаал оор болуп турган 5 күндөн бери, 6 күндөн бери, 1 жума деп коелучу. Ушундан берки кичине ызычуу токтобой эли сынчыгай турат. Мен ушул кыргыз элине, кыргыз элинин ичинде ушул жаштарга кайрылып кетет элем. Тынччылык болсун, кыргыз элибиз эгемендүүлүктү биздин ата бабалар, мынакей Жайыл ата коому турат. Мына Жайыл баатырдан Темиржан эненин сүрөтү турат. Ушу ата бабаларыбыз дагы кыргыздын жерин сактайлы деп Жайыл кыргында ушунчалык каны төгүлгөн. Элин жерин сактайлык. Анан жоокерлер алсырап турган убакта биздин аялдар да, кыз келиндер дагы 13 жашардан өйдө жаш балдар дагы колдоруна курал алып, апаларыбыз чачын желкеге түйүп, Абылайханга кул болуп калбайлык, күн болуп калбайлык, кашык каныбыз калганча ошол кыргыз жерибизди, элибизди сактайлы деген абдан чоң үмүт менен
тилек менен ушул жерибизди сактап калышкан. Биз ата бабаларыбызды унутпашыбыз керек. Ушул Жайыл Баатырдын, Темиржан эненин эрдигин таңазайлайлык деген ниетте мына 30 жылдан бери коом түзүлүп, мына музейиси салынып атат. Эстелик суроода бир эмес экөө бар. Мерекеде коюлган жеринде дагы эстелик бар. Бул деген канча жылдан бери биздин Жайыл Баатырдын урпактары биз өтүп кеткен ата бабаларды сыйлаганыбыз деген, урматтаган деген билдирет. Бул да аздык кылат. Биз дагы мына кийинки жаштардан тилейбиз. Ушу апаларыбызды, ата бабаларыбыздын бизге үмүт кылып, тилек кылып, жараткандан тилеп кеткен ушул тилектери мына кабыл болуп, ушул жаркыраган күнгө жетишип отурабыз. Эми ушул болгон сыйыбызды, бак дөлөтүбүздү көтөрүп, тынч жашайлык, бирибиз менен бирибиз чабышпайлык. Азыр деген партия коюп кетти. Илгерки убакта бир эле комсомолдун партия бар болчу экен. Бир эле партия бол, партия жок эле оокат кылсак деле кыргыздар ынтымактуу болобузго деген ой болуп атабыз. Ушу энелердин көз жашы төгүлбөсүн, балдарыбыздын каны төгүлбөсүн. Биз тынчтыкты каалайбыз. Ушундай кайгылууну каалап кетем. Ушу жаштардын тилектери да кабыл болсунчу, энелердин тилеги кабыл болсун. Мен бардык кыргыз элине кайрылып кетем. Тынччылык болсун, кан төгүлбөсүн. Ушу депутаттар элди ойлойлук, келечегибизди ойлойлук. Мондай митингдерди токтосок жакшы болот эле деген ой болуп атат. Коомдун атынан кайрылып кетем. Темиржан энебиздин мына тилеги да ушул аткарылат го деген ой тилектемин. Анан кийинки кайрылууңуз болсо сизге берип коеюн. Урматтуу кыргыз элим, мына бүгүнкү 5 күндөн бери болуп аткан опталдуу окуя болуп жатат. Бул окуяны биз токтотпосок, ынтымакка келбесек, эртең мына криминал деген чыгып бирин-бирин ачышып атат. Дагы ушундай ачыш көп болуп кетиши мүмкүн. Элибиздин жаштарыбызды, аксакалдарыбызды, жаштарыбызды, балдарыбызды окко учуруп алабыз. Ансыздагы Кыргызстан кыйын акыбалда турган, экономикасы кыйын болчу. Мынол кезде ого өтер өзүбүз кыйнап атабыз. Ошон үчүн мен айтарым, мына депутаттарга биз реформага өтүшүбүз керек. Реформа кандай реформа? Биринчи реформа люстрация. Экинчи президенттик бийликти жок кылуу. Себеби президенттин касапетинен элдер 3 жолу мындай кырганга учурады. 84 бала өлдү 2010-жылы. 200 бала жарадар болду. Мына бүгүнкү дагы көрдүңөр. 82 киши жарадар болду. Бир киши өлдү. Ошон үчүн жанагы реформага сөзсүз өтүш керек. Мына партиялык системаны жок кылыш керек. Бир мандаттуу шайлоо округун түзүп, ошого өтүш керек. Элдик бийлик жасаш керек. Элдик сот жасаш керек. Ошонун баарын эгерде буга өтпөсөк, анда кыйын акыбал болуп калат. Урматтуу элим, сабырдуу болойлу, токтоо болойлу. Мынау согуш болуп кетпесин үчүн баардыгыбыз токтотойлу. Анткени мына энелердин көз жашы, мына жаш балдарыбыздын эртең чоң кайсы тарбия алат жаш балдарыбыз. Ошолорду ойлоп, кыргыз элим, сиздерден суранам, баарыңардан суранам. Мына бүгүнкү апат нерсени, мындай жаман кырдаалдуу окуяны токтотушубуз керек, урматтуу кыргыз элим. Рахмат. Баардыгы жакшы болот деген үмүттөбүз. Бизде акылдуу, абдан жакшы жаштар бар. Ишенебиз, биздин келечегибиз жаштарда. Аман болгула жаштар, бар болсун. Туурабы апалар? Баардыгыбыз ушул жаштардан келечекти жакшы заманды үмүттөнөбүз. Бар болуңуздар.